Бул дүйнөдө жаза берип аткан болсо күнөөң үчүн. Себеби көп сабактарда айткандай эле көпчүлүк баленин бардыгы күнөө себептен келет. Кандай бир кырсык келип калды, кандай бир бале келип калды, анда не Аллах Таала ошо өзүн эстетиш үчүн, көбүрөөк Аллах Таалага жалбарыш үчүн, Аллах Таалага тооба кылыш үчүн бизди ошентип тарбия кылып атат. Адам баласы, акылдуу адам, мусулман адам ошондой учурларда пайдаланып Аллах Тааланы эстеп калыш керек да. Аллах Таала ушунчалык ырайымды көп адамдардын анализ кылып карап көрсөңөр, ошол сыноо келгенге чейинки абалын карап, сыноо келгенден кийин караңыздар. Сыноо келгенге чейин көбүнчө жанагындай чектен чыгып баштаган болот. Демек Аллах Таала ошону жакшы көрүп атат. Бирок көпчүлүгү ошолордун Аллах Таала сыноо бергенден кийин дагы Аллах Таалага кайтпайт да. Дагы деле өзүнө таянып, же бирөөлөргө таянып, мен кыймын, мен чыгып кетем, мындай кылам деп ушинтип жүрө берет. Аллах Таалага кайтып, Аллах Таалага жалбарып, күнөөлөрдөн тооба кылып, истигфар кылып, чын жүрөктөн Аллахтын алдында мындай сынып ийилбейт да. Аллах Таала ошону каалайт. Аллах Таала элестетиң, сага сыноо берип аткан болсо, Аллах Таала сенин ошо Аллах Таалага ибадат кылып, жалбарып, тооба кылып кайтууңду жакшы көрөт экен. Аллах Таала менин ибадатымды жакшы көрөт экен. Ушунчалык махлукаттардын, ушу миллиарддаган адамдардын ичинен мага ырайым төгүп, мээрим төгүп, менин ошо Аллах Таалага дуа кылып, жалбарып, ибадат кылымды жакшы көрөт экен деп мусулман адам сүйүнүш керек да. Канчалаган адамдар бар, Аллах Таала таштап койгон да. Көңүл да бурбайт. Анын ибадаты Аллах Таалага жакпайт.